Кара Суу районундагы Абдылдаев орто мектебинин окуучулары эми жаңы шарттары бар мектепте билим ала алышат. Жаңы билим берүү мекемеси бүгүн пайдаланууга берилди. Буга чейин балдар Союз убагында малчылар үчүн жатакана катары курулган имаратта окуп келишкен. Кышындасы ар бир класста жайгашкан мештерде от жагылып, өрт коркунучу жогору болчу. Биз буга чейинки шарты жок мектепте, ушундай кичинекей мектепте окусак дагы азыркы күнгө чейин чоң ийгиликтерди жаратып келүүдөбүз. Бирок биз азыркы учурда жаңы мектептин ачуу азиминин алдында турабыз. Биз ошол президент Садыр Жапаровго аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени бизге ушундай жаркыраган жаңы мектепти куруп, баардык условиясы бар мектепти куруп берген үчүн азыр бул жаңы мектебибиз бүттү. Жана шарттар да жакшы, спорт залдар да жакшы. Буюрса жаңы мектепте окуйбуз. Биз ушул мектептин ачылып жатканына аябай кубанычтабыз. Биздин мектепти бул биздин көптөн күткөн кыялыбыз, тилегибиз болгон. Биз бул жаңы мектепте жакшы окуп, жакшы ийгиликтерди жаратып, жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жакшы деген балдарды алууга аракеттенебиз. Азыркы жаңы билим берүү мекемесинин курулушу дагы бир нече жылга созулуп, быйыл бүткөрүлдү. 2 кабаттан турган жаңы мектеп 275 орунга ылайыкташкан. Тагыраагы орун тартыштыгы дагы чечилди. Окуучулар эми 3 нөөмөт менен эмес, 2 нөөмөт менен билим алышат. Жаңы билим берүү имаратына спорт зал, ашкана, китепкана жана жылытуу системалары бар. Жаңы мектептин шарты эң сонун. Азыр спорт залдары бүттү. Баягындай отопление, жылуулук системасы киргизилди. Сынап көрдүк былтыр кышта. Аябай сонун, жылуулугу өтө сонун болду. Азыркы күндө окуучуларыбыз деле, эл журтубуздун баардык мугалимдер коллективи ушунчалык кубанычта болуп атабыз. Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришкендей, мектептин курулушу каражаттын жоктугунан улам көпкө бүтпөй туруп калган. 2015-жылы тургузулуп башталган билим берүү мекемесине жалпы мамлекеттик бюджеттен 58 миллион сом коротулду. Бул көп жылдан бери курулуп аткан объекттердин тизмесине кирет. Жалпысы 2015-жылы башталып, мына бүгүн пайдаланууга берүү алдында турабыз. Мындан сырткары бүгүнкү күндө онлайн президенттин катышуусу менен онлайн ачылышта Алай районундагы Сарташ 150 орундуу Сарташ мектебинин дагы ачылышы болду. Пайдаланууга берип атабыз. Кара Суу районунда бүгүнкү күндө Кайрагач айылындагы 275 орунду 2015-жылдан бери, көп жылдан бери курулуп аткан объекттердин тизмесине кирет. Андан сырткары Курманбаева мектебинин дагы көп жылдан бери курулуп аткан объекттердин тизмесине кирет. Быйылкы жылы ушул объектлерге дагы биз сунуштаганбыз. Эгер акча каражаты толук каржыланса, пайдаланууга беребиз жылдын аягында. Эске салсак, Ош облусунда 9 айдын жыйынтыгы боюнча 30 социалдык объекттин курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Мамлекет тарабынан үзгүлтүксүз каражат бөлүнүп турса, жыл аягына чейин дагы 30 объект пайдаланууга берилет. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.